Акыркы жылдары мектептерди куруу, оңдоо, аларды модернизациялоо, материалдык техникалардын базасын чыңдоодо бир топ иштер жүргүзүлгөнүн белгилеп кетти. Базаркоргон районунун Чкалов айылында номер 28 Асан Шеркулов атындагы орто мектебинин курулушу былтыр апрель айында башталган. Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонд аркылуу каржыланып, 46 миллион сомдон ашуун каражат менен заманбап билим уясы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Дал ушундай топ ойногонго эми бул жерде мүмкүнчүлүк болуп турат. Анткени Чкалов айылында буга чейин спорттук зал жок болчу. Бүгүнкү Заңгыраган мектеби заманбап дал ушундай спорт зал менен чогуу бүткөрүлгөн. Мында окуучулар үчүн атайын ысык суу жана муздак суу туташтырылып, атайын душтар дагы коюлган. Ошондой эле заманбап шарттагы кийинүүчү бөлмөлөр дагы бар. Мектеп 240 окуучуга ылайыкталган. Азыр жаңы мектепте билим алууларын улаган окуучулар эңириди кубанып турушат. Жарык, жылуу бөлмөлөрдө сабак өтүү алардын көптөн күткөн тилектери болчу. Биз мисалы залыбыз жок болгондуктан оюндарга, ошондой эле башка жакта болгон таймаштарга бара алчу эмеспиз. Мен ойлойм, ушул чоң Заңгыраган залдарды, ошондой эле мектептерди салып берди. Эми ушул мектептен жакшы алдыңкы окуучулар чыгат деген үмүттөмүн. Бисмилла. Мен жаныңызда туруп турам. Бул күнү Чкалов айылынын тургундары үчүн кубанычтуу күн болду. Анткени дал ушул жаңы салынган мектепке чейинки 3 чакырым жолго асфальт төшөлүп, ал дагы ачылды. Заңгыраган акташыбыз керек, балдар, неберелерибиз. Чыгыш керек ушундайда. Спорт залы турса, баардык условиялар турса, асфальт жол керек деп ойлогон эмеспиз. Асфальт жол келди мектепке чейин. Көпүрө салынды, дагы эмне керек? Окуш керек, иштеш керек, мамлекетте алдыга сүрөш керек. Жалал Абад облусунун аймагында ушул жыл ичинде республикалык казынадан каржыланган 7 мектеп пайдаланууга берилди. Жыл аягына чейин дагы 2 мектептин бүтүп ишке берилүүсү күтүлүүдө. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Той 24, Жалал Абад облусу.